iPhone болсо жакшы, конечно. Кандай эми прям полный өзгөртөт деп айтпайм, бирок кээде мындай өзгөртүшү мүмкүн. Заманбап жана кызыктуу кесиптер тууралуу көп нерсе билгиңиз келеби? Бирок кызыктай суроо жаткандан уяласызбы? Эч кабатыр болбоңуз, биз барбыз. Андай уялчактар, по идее, ор болот аларгачы. Просто неден уялыш керек? Бизде да адамдар ойлойт да, көп өлкөлөр. TikTok бул жаман, там уялган жакшы, бирок уялган жакшы. Бирок неден? TikTok'то мындай жөн эле бир сонун эле кадр үчүн уялган эмнеси бар дейм да. Ошон үчүн уялбай эле мындай уялган, реально уялып турган нерседен уялса жакшы. Бирок TikTok'то жакшы эмелерден уялса деп мындай туура эмес дейм да. Ал прям сөзсүз эмес. Мен азыр өзүм деле контентимди мындай позитивдүү жака бурутам да, жана имандуу жака бурутам. Тоже ошол нерселер дагы мындай жакшы эле кирип атат, барды көрүп атат, жактырып атат. Биринчи мына внешний видден дагы зависит. Внешний вид кандай, допустим, даже келбети, прическасы кандай болуп турат, жакшы аккуратно чистыйбы же жөн эле ай макул деп эле тартылып атабы, ошондон дагы эметет. Бирок ошо биринчиси, анан дальше уже контент. Кандай контент? Башкаларда жок контент болсо, конечно, жакшы да. То есть өзүнчө өзгөчө контент болсо, бирок посылы и месседж деп коебуз, смыслы туура болуш керек. Потому что TikTok аябай эле дружелюбный. Ар кандай киного тартылып кетсек, там клиптерге тартылабыз, там бирок ар кандай эмелер келет да, предложениялар келет. Кээде мындай көп рекламный роликтерде чоң компанияларданчы, ошо ар кандай көбүнчө вот ошондой рекламный роликтер. Так, катталуучу болсо, значит, катталса, значит, жактырып атат адам. Если катталбай эле жөн эле лайк кылып өткөрө берсе, анда жөн эле может быть лайк жөн эле басып койду, бирок катталган жок. Значит, катталуучулар. Кандай эми прям полный өзгөртөт деп айтпайм, бирок кээде мындай өзгөртүшү мүмкүн. Эмнеси менен? Анткени TikTok үчүн балким адам мындай ачык болуп баштайт. Ачык мындай камерага сонун тартылган, мындай уже үйрөнүп ар кандай жаңы эмелерди, навыктардычы. Ошо и өзгөртөт деп деле ойлойм, бирок прям андай чоң эмес, чоң таасир эметпейт, таасир. TikTok'то жок. Бирок прям, допустим, тренд деген нерсе бар. Тренд ал баары үчүн. Там трендти кайталаса, это наоборот жакшы. Бирок биз Crash House мындай өзүбүз командабыз менен мындай ойлонобуз да, кандай кайталайбыз, өзгөчө бир эмени кошуп коебуз. Бирок башка идеяларды кайталаган, мне кажется, туура эмес. Эми уят деп айта албайм, бирок туура эмес. Дагы, iPhone болсо жакшы, конечно. Бирок эң маанилүү отур свет и өзү, получается, само видео, да, и өзүнүн сапаты. Ошо. Реклама келет, ар кандай компаниялар реклама келет, ошо рекламанын ТЗ боюнча, по условия боюнча биз реклама тартып, алардын продукциясын көрсөтүп, реклама кылып, ошентип акча табыш мүмкүнбүз. Ал суроого жооп бере албайм, анткени ар кандай. Кээде вообще аз, кээде какой бир компания бир келип калат, хоп, мына реклама сага деп, анда ок дейсиң да, вот ошо ар кандай.